Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда театр форум көрсөтүүсү. Бул жолу биз экинчи борборубуз болгон Ош шаарынан тартылган театр форум көрсөтүүсүн тартууламакчыбыз. Бирок баштаардын алдында бизди буга чейин көрө элек, биле электер болсо, сиздер үчүн театр форум жөнүндө кыскача маалымат. Форум театр методикасы 70-жылдардын башында бразилиялык драматург Август Боаль тарабынан иштелип чыккан. Кадимки адаттагы театрдан негизги айырмачылыгы форум театрда профессионал эмес, жөнөкөй адамдар ойношот. Алар жашоодо болуп жаткан реалдуу жагдайларды көрсөтүп, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чогуу издөөгө, коомду диалогко чакырышат. Форум театрда ойнотулган окуя кульминацияга жетип токтотулат. Көрсөтүлгөн конфликт көрүүчүлөр тарабынан чечмеленет. Көрүүчүлөр оюндун каалаган жеринен стоп белгиси менен токтотуп, каалаган каармандын ордуна сахнага чыгып, анын ролун өзүнүн көз карашы менен кайрадан ойноп берет. 1, 2, 3. Ай, кандайсың ай кошуна, деги эле көрүнбөй кеттиң го? Ай, жакшы ай, жүрөм ушул жакта эле. Өзүң кандай, ден соолуктарың жакшы эле? Ой, менде баары жакшы. Бая күнү деген балам Россиядан келген. Өткөндө биздин үйгө казан алып келип бергенби? Ой, ооба. Жакшынакай болуп чоңойт. Рахмат, анан эмне болуптур дебейсиңби? Сенин үйүңө барып кызыңды көрүп чактырып калыптыр. Улуу кызың бар эмес беле? Айсеманыбы? Ооба, канча жашта эле? Кызым 15 жашта. Анан эми менин келгенимдин себеби кымызды суусаганга, кызды сураганга бер дегендей. Кызыңдын колун сурайын дедим эле. Эми Элмира, сен сурасаң кантип жок дейм. Бирок менин кызым 15 эле жашта да. Койчу ай Гүлжамал. Биз деле ошонтип эле тийбедик беле. Ооба, мунуң туура. Кызың өгөй беле? Ай, койсоңчу Элмира. Бул эмне дегениң? Өгөй эмес эле, өзүмүн эле кызым. Эми катуу сүйлөсөм тарынба. Анда биз алакаштыралы салт боюнча. Эми ал жагын өзүңөр билесиңер да. Анан калың дегени бар Элмира. Ой, калыңдан ойлонбой эле кой, ыраазы болосуң ай. Андай болсо макул. Адашып жатасыздар, жабылып Айсема жакшы жакка келди. Эртең эле жыгап кетесиң, биз деле ошентип келгенбиз. Жокту албайдай. Келип калгансыңбы, жегесиз. Куба жакшы болот. Куба менин балам менен жакшы турган. Айсема. Ой, келиңиз кудагый, кандайсың кудагый? Ой, жакшы. Кандай, кызым отурдубу? Жок ай, отурбай атат. Жанатам көздү жалгыз калтып койсоң, мен өзүм сүйлөшүп коем. Жегелер жүргүлө, чай ичели анда. Папа. Алып кетчи мени. Кызым укса, мен Кубанын апасы менен сүйлөшүп койдум. Карачы, тектүү эле жердин баласы экен. Үй десең үй, машина десең машина. Мага алардын кереги жок, апа. Мен 15 эле жаштамын го. Эч нерсе болбойт. Мен деле ошентип эле тийгем. Жок, апа, мен окумчу. Сени окутам дешти кызым. Окутабыз деди. Апа, мен Кел отурсаң кызым, отур бияка, отур. Сен эми чоң эле кыз болуп калбадыңбы? Тектүү эле жердин баласы экен. Жок, апа, мен аларды тааныбайм. Сен таанысаң мен тааныйм. Менин жакшы тааныштарым. Жок, мен окуйм, апа. Болдучу. Жанаттан бери жоң койсо. Кечке илактай бересиңби? Кыздын барар жери күйөө деп коет. Окуйм дейт. Тим эле мага министр болуп кетмек белең сен окуп. Ушул үйдүн оту менен кирип, күлү менен чыгасың. Сема, келдим мен. Gel otur çubaka. Gel, benim iç koy. Жок, мен ичпейм. Niye içmesin? Мен ичпейм го, билесиз го. Экөө чогуу жашаганыбызга 1 жыл болду. Эмне үчүн мен каалаган нерсени такырак кырбайсың? Анткени сиз да мен каалаган нерсени кылбайсыз. Эмнени кылат экен? Мен да өзүм теңдоштарыма окшоп. Сага эмне жетишпейт, мен түшүнбөйм. Үй бар.
Машина бар. Иштеп атпаймынбы мен, акча тотум. Мына акча. Алып келдим мына. Жетишпейби сага ушул? Жок, акча эмес, мага баары эле жетиштүү, рахмат. Бирок мен да окугум келет. Мен менен тең кыздардын баары окуп жүрүшөт. Окуу сага эмне керек? Сен менин аялым болдуң. Мен да окусам, сиз менен кошо иштесем. Сен менин аялым болдуң деп атам мен. Апамды караш керексиң, апам карып калды. Балдарым чоңойтуш керексиң. Үйдө отуруп тачап кеттим мен. Аял үйдө отуруш керек, кызмат кылыш керек үйдө. Андан көрө бала төрөп берсең азыр. Өзүң отурбай баланы багып отурасың. Сиз эле Эмне үчүн досторумда 2-3 бала бар, менде бир да бала жок. Сиз эле билесиз го, врачтар организмиң азыр даяр эмес дешет. Көп сүйлөбөчү. Келчи. Келчи. Каяка кеттиң сен? Мени карачы. Кантип түшүнбөйсүң, мен сени сүйөм. Эмне үчүн жооп бербейсиң мен сүйүүмө, я? Сен түшүнүп койчу. Асема, мен сени сүйөм. Сүйүүмө жооп берсең жакшы болот, өзгөрөт. Түшүнчү ошону. Ай, Асема. Ай. Абе, бу түнү эмне болгон буга? Ай, Асема. Асема. Эмне кылсам эми? Азал Зина кача алсамбы? Алло, Зина, кандайсың? Мен үйүмө келе койчу, бол эми баттан. Эже, кандайсың? Эмне болуп кетти? Су алып келдиңизчи, эже? Бом, эмне болуп кетти? Эже, мага жардам бериңизчи. Эмне болду? Жок, турбай эле сүйлөй бер, турбай эле. Эмне болду сага? Денеңе эмне болгон сен? Мен күйөөм сабап, бул үйдөгүлөр баары менен жаман көрүшөт, эже. Мени алып кетсеңизчи. Макул, макул. Өзүңдү көп кыйнага. Мен суу иччи. Болду. Бир аз эс алып жатып тур, кыймылдаба. Эже, эмне болду? Келиниңизди азыр больницага алып барбасак болбойт. Денелеринин баары көгала. Ай, Зина, келин деген ушундай болот. Баардык келиндер ушундай болуп келишкен, биз да келген. Жок, эже, кызыксыз го. 16 жаштагы жап-жаш кыз болуп турат. Денесинин баары көгала. Силер 15 жашында ала качып келгенсиңер. Ай, көгала болсо үйдө эле дарылайбыз. Дарыларды жасып эле. Үйдө эле? Анда мен азыр милицияга барып айтам. Буну эми сыртка чыгарбай эле коелу. Үйдө эле дарылайбыз. Сага эми ачыгын айтканда, сен жумушуң жагабы өзүңө? Жагат. Көйлө акча төлөп берет. Эмне деген суроо, эжем? Эми ошол жумушуңдун башчысы менин тууганым болорун билесиң өзүң деле. Билем, эже, бирок оорууну караш менин милдетим да. Ой, түшүнүп атам милдетиң экендигин. Эми, Зина, сенин балдарың бар. Балдарыңды карашың керек. Сен мону ал дагы дарыларды жазып бер, үйдө эле карайбыз, келип карашып турасың. Макулбу? Эми же балдарыңды карашың керек, 3 балаң бар, ойлон. Макул, эже. Дарылардын тизмеин жазып берейин эске. Эже, кечирип койчу мени. Мен колумдан эчтеке келбейт. Эже. Эртең да келип карап кетейин, жакшылап карап туруңуз, Ой, апа, келиңиз. Кандайсың кызым, жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Айтып койбойтпуңуз, өзүм тосуп алат болчумун. Сага айтпай эле келейин. Келиңиз, отуруңуз. Отуруңуз, үйдөгүлөр кандай, жакшыбы? Жакшы, отурушат, чоңоюшат. Кандай өзүң ден соолуктарың жакшы эле? Ай, Эмне болду кызым? Колуңдун баары көгала. Эмне болгон? Деги тынчылык элеби? мына, көрдүңүзбү? Күйөө дейсиз. Апа, тачап кеттим мен ушундан. Суу жерим калган жок. Күнүнө 4 бурчта тыгылып отурам. Чыдай албайм мен башка, апа, алып кетчи мени бул жерден. Кызым, мен сени түшүнүп атам. Мен деле сени алып кетейин деп атам. Бирок кошуналар укса эмне дейт? Гүлжамалдын кызы үйүнө келип алыптыр деп айтпайбы? Кой кызым, антип айтпа уят болот. Апа, алар айтса айта берсин, мен
менчи, бул жакта эмне кылам мен? Булар мени бери да адам катары эсептешпейт, апа. Сен деле мени түшүнсөң, кызым бала төрө алсаң, мунун баары унутулуп кетет. Бактылуу болосуң. Кой кызым, кеч кирип да кетти. Мен кетейин. Тутусуңуз, апа, кетпеле койчу. Тур кызым, тур. Тур өйдө турсаң, өйдө тур. Сен акылдуу кызсың да, Мунун баарына чыдаш керек, чыдамдуу бол. Бул мезгил да өтүп кетет. Жакшы кал кызым. Үйдө энелериң жалгыз калган, барайын эми. Мен жакшы. Ден соолугуң карап жүр, Ай, апа, кандайсыз? Бизден чыгып атасызбы? Кирбес, чай ичпейсизби? Жок, шашып атам, эмкиде ичебиз. Эч ким мени түшүнбөйт. Не кыларымды да билбей калдым. Тажап кеттим барынан. Семка, келчи мага. Болдучу. Айтчы мага, сен бактылуусуңбу? А бакытың ким? Сиз Жок, ишенбей калдым. Өзүң айт. Болом? менин бакытым сизсиз. Ошентсең. Демек, бул биздин сахналаштырган оюн болду. Азыркы көрүнүштөн, азыркы окуядан биздин каармандар силердин оюңар боюнча кандай тоскоолдуктарды көрүп атышат? Кандай көйгөйлөр менен жолугуп атышат? Ушу бизде жок болуп кеткен жанакы традициялар боюнча эле да. Ошо кыз ала качуу деген. Дагы эле ошо Кыз ала качуу көйгөйүн көрдүңүз, байкадыңыз бул жактан. Кайсы каарманыңыз көрүп атат аны? аны ошо эки апасы чечкен, анан кызы уурдап кетти. 15 жашар кызды. Чоң рахмат. Дагы? Мен көргөн тоскоолдугум окуусуна тоскоолдук болду. Экинчи очереден балалуу болуштан, кызды балалуу болуштан, энелик, мээримдиктен алыстатып коюшту. Мындайча айтканда 15 жашар кыз, чынында айтсам, жашта өтө эле. Бала төрөшү күмөн. Демек ал деген ден соолугуна да кандайдыр бир балким зыяндык болду. Ден соолугуна кандайдыр бир эмес, өтө эле чоң зыян болду. Өтө эле чоң зыяндык болду, Чоң рахмат. Дагы кандай көйгөйлөрдү көрдүңөр? Биринчи көрүнүш, экинчи көрүнүш. Бул кыздын бир гана ден соолугуна зыян келтиргендиги, анын көөгала болуп күйөөсүн сабагандыгы да бул канчалык деңгээлде анын организмине өтө эле бул зыяндуулугун тийгизет. Ал 15 жашта бул жерге турмушка чыккандыгы эч кандай, мындайча айтканда, биздин мурдагы илгерки энелерибиз да ошондой 13-14 жашында турмуш курушкан да. Мына ошол сыяктуу эле бул деле 15 жашында келгени менен ал тоскоолдук деп айта албайм, бирок анын эң бир эле чоң көйгөй анын ууруп сабагандыгы. Демек сиз ойлоп атасыз, 15 жаш бул деген эч кандай өтө эле бир зыяндуу таасирин тийгизбейт менин оюмча. Бирок мунун анын төрөбөй, балалуу болбой калышы да анын күйөөсүн сабагандыгынан да. Бул көйгөй деп ойлогондор колуңарды көтөрүп койгулачы Кыргызстан үчүн. Биз азыр кайрадан бул окуяны ойноп баштайбыз. Ушул маалда, ушул конкреттүү моментте мен өзгөрүү киргизмекмин. Мен башкача бул жактан иш-чара кылмакмын, иш-аракет кылмакмын десеңиз, колуңузду көтөрүп туруп, стоп деп кыйкырасыз. Мен сизди бул сахнага чакырып алам. Кеттик. Кандайсың кошуна, деги эле көрүнбөй кеттиң го? Жакшы өзүң. Жүрөм ушул жакта эле. Кандай ден соолуктар жакшыбы? Баары жакшы менде. Баягы күн деген Москвадан балам келген. Өткөндө биздин үйгө казан алып келип бергенби? Жакшынакай болуп алып чоңоюптур. Ооба. Тиги эмне болуптур дебейсиңби? Сенин үйүңө барып, кызыңды көрүп жактырып калыптыр, улуу кызыңды. Айсеманыбы? Ооба, канча жашта эле ал кызың? Кызым 15 жашта. Анан эми мен келгенимдин себеби кымызды суусаганга, кызды сураганга бер дегендей, Айжамал. Кызыңдын колун сураганы келдим эле. Эми Элмира, сен сурап атсаң айтып жок дейин. Бирок менин кызым 15 эле жаштады. Койчу-ай. Биз деле ошонтип эле тийбедик беле. Ооба, анын туура. Бирок кызың өгөй беле? Койсоңчу. Элмира, эмне дегениң бул? Өзүмүн эле кызым, өгөй эмес эле. Катуу сүйлөгөн болсом кечирип кой. Эми салт боюнча алагаштыралуу. Эми ал жагын өзүңөр билесиңер да.
Анан Элмира калың дегени бар. Ой, калыңдан ойлонбой эле кой. Ыраазы эле болосуң. Андай болсо макул. Стоп! Келиңиз. Бакай, сиз кимдин апасынын ордуна? Кыздын апасына? Кыздын Асеманын апасы. Асеманын апасынын ордуна кайсы маалдан? Бул жак айтты го, куда бололу, кызды сураганга бер, кымызды суусаганга бер деп айтты. Ошол сөздөн баштап, Отуруңуз. Кызыңдын колун сураганын келдим эле, ай. Я, эмне дейсиң я? Айланайын. Ай, Гүлжамал эмне чочуп мынча? Тиги, Асема кызымбы? Ой, ооба, баягы улуу кыз. Айланайын, ал жашта, эми 15ке чыкты айланайын. Ай, 15ке чыкса эмне болуптур? Биз деле ошентип тийбедик беле мына. Аман сен эле жашап атабыз. Эми, эне сүтү оозунан кете элек, кече оюнду унута элек. Каяка жерге тиет айланайын? Кой андай нерсеңе? Оозуңу шамал уруп кетти. Ай, Гүлжамал, мени билесиң, өз кызымдай көрөм. Эми ошентсе деле айланайын, окуш керек, билимдүү болуш Ой, керек. окуганда эмне кыласың? Эмне окуп эле министр болуп кетип атыптыр бия. Министр болбосо дагы кругозорун өстүрүш керек да айланайын. Ал эртең сага. Ай, Гүлжамал, мен окучу. Эгерде окутам десең, кызыңдан кийин деле 4 балаң бар да. Ошолорду окут. Кызыңды берип сал. Эми ар бир баланы насиби менен берет дейт Алла таалам. Андыктан капа болбодуз. Мен 15 жашар кызымы бере турган, турмушка бере турган 15 жашар кызым жок. Ай, Гүлжамал, насиби менен берсе мага берип атыптыр Аллах. Эми мага бер. Сен калың жагынан ойлонуп атыптырсың, Жок, айланайын. 15 жашар кызды деген өзүң ойлонуп көрчү, айланайын. Кантип турмушка чыгып эртең сага кантип небере төрөп берет? Ой, төрөйт. Мына мен деле төрөп эле, сен деле Эртең анан төрөп 3 жыл, эле. 4 жыл күтүп жүрөсүң да, качан неберелүү болом деп. Баягы эле кызымды берсем, тажап кеттим деп атпадың беле? Сен бергиң эле келип Ооздан атат. чыкса эле кармай калат экенсиңер ушу силер. Жок, менин чечимим. Менин балам жакшы көрүп атат. Россияга барып иштеп келген, үйү бар. Жапжакшынакай кылып карап алат алдыгы кызым. Эми капа болбойсуң. Мен бере албайм. Алдыгы Бересиң. сөзүңү кайтарып Анда ал. салт боюнча алагыштырып сал. Жок, кайтарып алсаң, кала качсаң деле кайтарып алып келип алам. Эми үйүбүз 2 кадам эле эмеспи? Ушул турган жерден кантип эле алып келе албайм? Капа болбойсуң. Атасы деле каршы бул нерсеге. Ай, атасы деле. Азыр Бакай, сиз токтоп туруңуз, биз кичине биякта маектешип алалы, Макулсузбу? Демек, мындан ары эмне болот бул жашоосунда? Жана апасы эмне үчүн ошентип кичине кыйылса дагы кызын берди эле? Кандай деп ойлойсуздар? Анткени дегенде ал Асемадан кийин дагы 4 иниси болчу да, ошол 4 инисин кантип багам деп ойлонуп, Асеманы бергенге макул болгон да. Мен оюмча ошентип ойлойм. Бакай, сиздин оюңуз боюнча, ушул сиз алып келген идеядан кийин булардын жашоосунда эмне өзгөрөт? Асеманын үй бүлөсүндө. Жашоосунда эч нерсе өзгөрбөйт, бирок анткени бала бойдон калат да. Анткени энеси оозунан кете элек бала ойнош керек. Ал ойной турган убагы 15 жашар кезинде жок дегенде 18ге чейинче, 18ден кийин турмушка чыкса мен ойлойм туура эле. Демек, чоң рахмат сизге. Ушул көрүнүштө, биринчи көрүнүштө дагы бир башкача кандайдыр бир идеялар барбы? Окшош эмес мурункуга. Асеманын апасы дагы кандай эмне кылышы мүмкүн эле? Келиңиз. Атыңыз ким? Саламатсыздарбы, Айганыш? Саламатсызбы? Сиз кимдин ордуна келдиңиз? Албетте Асеманын апасынын ордуна. Асеманын апасынын ордуна кайсы маалдан? Ошол кыздын сураган маалдан. Демек, отуруп алыңыз. Биз деген таанышпыз. Кошунабыз. Анан сенин кызыңды алайын деп сага келип отурам. Тиги балаңдын көңүлү барбы өзү? Ой, айтып атпаймынбы? Баягы күнү сен үйүңө казан алып келип берип, сенин кызыңды көрүп жактырып калып. Мен кече жана курбунумдан тойдон келатсам, тиги жи балаңды бир кыз менен көрүп калбадымбы? Ал кайсы кызы жакшырат жагы? Ай, ойчай. Бир нерсени чукуй каласың ғой. Эми билгенимдин баарын айтамын да. Анын үстүнө кызым өтө эле жаш. Бербеймин мен. Ай, кызың канча жашта эле? 15 жашта. Эч нерсе болбойт. Биз деле ошентип эле тийгенбиз. Айланайын, койчу. Бербеймин кызымы. Кыргызстан деген азыр өнүгүү жолунда, айланайын. Мен кызымды окутамын. Анда мен кызымдын өзүн чакырайын, көңүлү болсун. Макул, кел. Кызым, кел агай. Айланайын. Тиги баласы сени казан алган келгенде сени көрүп жактырып калыптыр.
Өткөндө Ой, өзүң бул деле айткандың жакшы беле? көрүп калыптыр, тиги балам эле эмес. Айтып койчу кызым. Сүй эмнегени али билбейт бул. Койчу, 15 жашында турмуш эмнегенин билбей эле кантип эле келин болот? Ал деген Ай, жаш кызыңа деген очерет бербейсиңби, сүйлөсүн. Эмне турмуш жашасың? Апа эми бала менен жолугуп көрсөм кандай болот? Мына. Ай, садак. Карачы. Мен бербейм деп атса, сен окутам десе. Окуң эмне болот? Койчу. Жок кызым, сен сүйлө. Бар, тиги казаныңды жуп. Ай, жок, жуубайт кел. Бар, казаныңды. Бербейм. Бул жакта азыркы силер көргөн идеяда башкача. Кайсы нерсени, эмнени байкадыңар? Бала кандай экенин билиптир да, мисалы ал ичет, башка менен жолугу. Анан кийин бунун апасы болсо кызын жакшы окуганын окутам деп келечекке умтултканын неме кылып атат да. Чагылдып берди. Апасы окуусуна көбүрөөк окуусуна көбүрөөк маани берип атат жана мындан баласынын ичишини жана жаман жүргөн бала экенин билип, ошол себептен каршы болушу мүмкүн. Каршы болуп атат. Сиздин оюңуз боюнча бул жакта Бул жакта мен баары бир чындыгында эле ата эне ыраазы, Кудай ыраазы деген сөз бар эмеспи? А менин ыраазычылыгым боюнча кызым турмуш курат эле. А кызым бул сырттан эле ал бул кошунасынын сөзү менен гана анын балким байлыгына кызыгып аткандыр, мен ал баланы жакшы көрөм деп. А бирок мен баары бир бербейт болчумун. чоң рахмат. Демек экинчи көрүнүшкө өтөбүз. Ай, мен балам менен бактылуу болом. Кызым, жолукта албайт жеңелери. Сала койгула. Болду. Ой, жакшы келе кой. Кел. Эмне болду, отурду? Ай, жанадан бери отурбай жатат. Мен кызым экөөбүздү жалгыз калтырып койсоңор. Макул, кудагый. Жүргүлө жеңелер, чай ичели. Кызым, Мени алып кетиңизчи апа бул жерден. кызым, Бар, уксаң, аралашууга мен болушат, Кубанын апа. мамасы менен сүйлөшүп Стоп. койдум. Бул жактан кол көрүп атам. Атыңыз ким? Акылбек. Акылбек, сиз Асеманын ордуна келдиңизби? Апа, келдиңизби? Мени алып кеттиңизчи бул жерде. Келдим кызым, келдим. Мен Кубанын мамасы менен сүйлөшүп койдум. Карачы, Жок, мен тектүү эле кала жердин албайм. баласы экен. Мен Эмнеге али- кала албайсың? Мен кала албайм бул жерде. Окуум бар, окушум керек мен. Эй, эмне оку эле министр болуп кетесиңби сен? Министр болбосом да Окуйм деп окушум коет. керек. Бул жерде окутпайт мени. Келиңиз бияка. Менде бир суроо бар да, калбаймын деп атат. Апасы болсо кайра кабыл албай атат, үйүнө. Бул жактан кетем деп атат. Анда Асема үчүн мындан башка кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мүмкүнчүлүк бар, Асема өзү кетип калса болот эле. Кайка барат? Тааныш билиш дегенде бар да, любой эле адамда. Эгер ал эрге тийсе, ал кыздын баланын үй бүлөсү ал 4 энесин өмүр бою багып чоңойтуп алып бербейт да ага. Апасы үйгө алса болмок деп ойлойсуз? Бул кыз бул үйдөн качып кетип, мисалы тууган урук деген ошондой ошол жака барып, мисалы бир туруктуу жумуш таап алса, мисалы эмне көп, жумуш көп. Ошодо иштеп, өзү анан кийин ата энеси деле өзү баласы үчүн мындай ыжалат болуп, анан кийин кайра үйүнө келип иштеп, окуса, уланса болот да, жашоосун өзгөртүп. 15 жашта окууну бүт элек жаш кыз үчүн кандай жумуш мүмкүнчүлүктөрү бар Кыргызстанда? Мен ойлойм да, бул жердечи жанакы айтып атышпайбы, чыгып кетиш мүмкүнчүлүгү депчи, бул жерде кыздын эч кандай мүмкүнчүлүгү жок да. Себеп дегенде үйүнө барайын десе, жанакы апасы сынабайт да. Туурабы? Анан же апасын кыя албайт, же башканы кыя албайт. По-любому баары ошол жерде калмак да. Анан азыркы 15 жашар кызга мындай мисалга айтсам, жумуш жок да. Сиздин идеяңыз бул жака келгенде? Бул жерде Асеманын образында Асема качып кетсе болмок. Асема качып тууганы деле бар да. Кайка барат? Аркандай туугандары көп. Азамат, сиз чоң рахмат сиздин идеяңызга. Бул жакта дагы идеялар барбы? Дагы башка стратегиялар, таптакыр башка, окшош эмес. Атыңыз ким? Нурила. Нурила. Сиз кимдин ордуна келдиңиз? Асеманын. Асеманын. Ошол малдан, апасы кирген малданбы? Келиңиз, отуруңуз. Апа, түшүнсөңүз, мен сиздин кызыңызмын го.
Мен сени отур дедим. Жок, отура албайм. Если азыр неге басасыз, мен милицияга звонить этем да, Кыргызстан Сени закону ким боюнча. угат? Сени ким угат? Айтыш сени. Мен эле билем сени. Сиз эмнеге закону? Мен эле билем сени. Неге сиз мени билесиз, мени түшүнсөңүз? Мен сенин апаңмын. Азыркы мезгилде апа түшүнсөңүз, Кыргыздарда закон чыккан. Если качырып кетсе, кыз бала арыз жазса, баланы камап коюшу мүмкүн. Сиз башка бирөөнүн турмушун бузбаңыз. Кызым сен түшүнсөң, эгерде сен күйөөгө тийгиң келбесе, баланын үстүнөн арыз жазсаң, а мен дагы ошол баланын үстүнөн арыз жазсам, анда ошону соттойт. А мен сага өзүм берип атпайм. Чоң рахмат. Яка келиңиз. Мен өзүм оюмду айтып кетсем, Кыргыздар, Кыргыз Республикасы болуна 20 жыл болсо дагы уже закон алынган. 15 жаштагы кыз бала эч качан эрге тийбеш керек. Канча жаштан тийет? Мисалы, законго каршы чыгып атышпай 18 жаштан кийин бала менен кыз үйлөнгөндөн кийин ЗАГС берилет, 15 жаштагы кызга или 18 жаштагы балага мындай берилбейт да эч качанчы. Анан 15 жаштагы кызды бул бергенге мен өтө эле каршымын. Эмне дегенде медицинада деле айтылган 15 жаштагы кыздын ден соолугу эч качан жооп бербейт андай нерсеге. Чоң рахмат сизге. Мындан ары кеттик. Токто. Отурчу бак. Не кылдың? Деле. Кел анда. Майрам кен, ичип койм мен. Майрам? Мен ичпейм да. Неге ичпейсиң? Билесиз го, ичпейм мен. Жашаганыбызга 1 жыл болду. Каалаган нерсени эмнеге аткарбайсың сен? Сиз да менин каалаганымды аткарбайсыз, ошон үчүн. Эмнени аткарбайт экен, айтчы. Стоп. Атыңыз ким? Мунара. Мунара, сиз кайсы маалдан кимдин ордуна чыктыңыз бул жакта? Азыр күйөөсү эшиктен келди го. Ошол маалда. Ошондо Асема. Асеманын ролун аткарам. Асеманын ролуна күйөөсү эшиктен кирип келаткан жерден. Келдим мен үйгө. Уратпайсың келдим деп. Чарчадым. Жумуштарыңыз кандай болду? Чайды кой турчу. Жакшы болуп атат. Эмне мынча жоголуп кайсы жактан келип атасыз? Жумуштан келип атам, акча таап атпаймын. Сизден акча табайын дегенде жөнүндө сурап атам. Жөнүнө жооп берип атам мен. Мына акча зарплата алып келдим. Дагыса белек алып берем. Кел. Ич оğlum. Gel, iç. Суга чейин ичип көргөнүм. Ден соолук үчүн давай. Ден соолук, бак жакшы болсун. Балалуу бололу. Давай. Балалуу болууга бизге билесиз го, спирт Gel давай. ичпей деген. Ой, давай, мен билем го, давай. Gel. Жумуштарымды öğrensiz, эс алып турабыз. Gel otur мына. Кино көрөбүз экөөбүз. Бирге. Келиңиз Мунара, сүйлөшүп аткан маалында эмне сизге макул эмес болуп ошого каршы чыктыңыз? Эшиктен кирип келгенде эле тетир карап баштады го. Негизинен күйөөнө экөө жашаган эми 1 жыл болуптур да. Ким тетир карай баштады? Асема. Күйөөсүн жакшы карабай, тетир карай баштады. Балким ошол экөө мамилеси жакшы болгондо турмушу дагы жакшы болмок да, мынтип ичип келмек эмес да. Анан күйөөсүнө жакшы мамиле кылса, эгер экөөнүн 2 жыл болгондо деле же 3 жыл болсо деле балалуу болмок да, Кудай бермек да, анычы. Чоң рахмат сизге. Бул жактан дагы башка таптакыр башка ойлор жок болсо, биз 3-чү сценага кетет элек. Барбы? Келиңиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Гүлнура. Гүлнура. Гүлнура кимдин ордуна келдиңиз? Асеманын. Асеманын? Кайсы маалдан? Башынан. Canım келсеңиз бе? Кел отур. Жакшынакай тосуп койдуң го мени. Давай кел ичейик анда. Бир-бирине ичели. Canım мен içpeyim da bizim balamızda ойлосоң мен Неге ичпейсиң? Мен бала төрөшүм керек да, сен үчүн бала төрө беришим керек. Качан төрөп бересиң андан кийин? Качан төрөп берейин? Эртең келсе төрөп бересиңби? Эртең эмес да. Анын үчүн мен чоңоюшум керек. Мен да эле ойлоп койдум, мен сен балдарыңдын апасы боломун.
Өзüm içeyim анда. Анда içe бер. Жакшы иштеп келдиңби? Мамилең мени өзгөрүп калды. Түшүнбөй атам. Сага жакшы. Эмне болсо акча керек бечин айтчы. Жок, сен жаш көп калдың да просто. Ой, кантип? Ошентип биз 1 жыл жашап атабыз. Кантип мен сени жакшы көрбөйм. Эми айтайын дейм, бирок сенден уялатын да. Такыр жыргап дегеним го мен. Не кылайлык анда? Зарплата алдым деп. Каяка барайлык? Кафеге барып келбейлиби? Ооба. Андан эми мага кичине акча керек эле да. Эми атаң эми акча берип коюш керек эле. 4 тукам бар да, анан ошого эми кийим эме коюш керек эле. Жетеби? Ооба. Анда кафеге барып келелиби? Мен азыр эми пивону ичип кетейин да. Майлы, ичпи. Кел, телевизор көрүп туруп алайын. Чыныбы сүйдү. Ошондой мамилелер барбы? Эмнеге мына бала сүйсө, кыз сүйбөсөм эмне кылсын, анын айлай жок да башка. Анан кетип калса, ажырашып кетсе, башка күйөөгө тие албайт. Ажырашып кетсем эмне болот? Башка күйөөгө тие албайт, акчасыз калат. Ошон үчүн ушундай кылып, эптеп жашаш Эмне, керек. ал деле сени сүйүп атат, сен просто эме кылсаң болот да, ошондой деле. Ал сүйсө эле сизге эң негизгиси ал сүйүшү керек. Ооба. Чоң рахмат. Кыргызда сөз бар эмеспи, эркекти эр кылганда аял, жер кылганда аял деп. Бул ортодо экөөсүнүн ортосунда нике болуп, 1 жылдык турмуш болгондон кийин аял албетте күйөөсүн сыйлаш керек жана анын үй бүлөсүнө урматтап, сыйлап, сүйүп жашаш керек. Чындыгында анын үй бүлөсү бул. 1 жылдан бери түтүн булатып жашап келаткандан кийин аны албетте сыйлап, канчалаган жакшы кылыктар, жаман кылык болсо деле анын баарына аял деген чыдаш керек. Анын аялдын сезимдери да ортодо Макул болгондо. эмес болсо дагы, аны күндө уруп согуп атса дагы чыдап жашай бериш керекпи? Жок, аял албетте жакшы мамиле кылса, мына азыр жакшы мамиле кылып атпайбы тиги кыз. Аял күйөөсү деле макул болуп, өзүнүн мамилесин өзгөртүп атпайбы. Мына ошо 2-15 бар бир 30 да чындыгында. Аялдын мамилеси аягында жакшы болсо, күйөөсү деле аялын сыйламак. Кийинки сахналаштырган оюнга өтөбүз азыр. Ай, эмне болгон балекет ушундай азап өттү, ай Асема. Асема. Эмне кыласың? Зинага чалайынчы. Алло, Зина, кандайсың? Мен үйүмө келе койчу, бол. Келиним адатынча жата калып тур, бол эми бал. Келип калдыңбы, кел. Не болду буга? Ой, билбейм. Су алып келгизчи. Кимдин ордуна келдиңиз бул жактан? Врачтын ордуна. Эмне болду эле буга чейин? Эч нерсе да болгон эмес. Эже, кызыңызды шарда больницага жаткызыш керек. Болбосо болбойт. Эмне дегенде түшүнөсүз өзүңүз. Айылда эч кандай приборлор жок. Эже, эмне болуп турат? Түшүндүрүп айтпайсыңбы? Эже, эгер аларды албасак, түшүнүп кызыңызга анализ кое албайбыз биз. Если сиз эртерээк турабы, балаңыз уже жашы өтүп атат. Эртерээк неберелик болгуңуз келет. Ай, Зина, уксаң? Келиндин баары ушундай, биз деле ушинтип жашап келе атабыз. Больницасыз деле. Муну деле эч кимге билдирбей, коңуш колуңдор билбей эле койсун. Үйдө эле дарылайлы. Эже, ушунчалык коркуп жатсаңыз, түнү деле апарып коюңа болот. Ай, Зина, уксаң? Муну больницага алып барганда эмне пайда чыгат? Үйдө эле дарылайбыз. Сен мага жардам берип турсаң эле болду. Эже, мени угуп турсаңыз 5 мүнөткө эле. Мен сөзүм эле укпаңызчы. Үйдө эле дарылайм дедим, үйдө эле дарылайм. Эже, эгер үйдө дарыласаңыз, бала эртерээк жата эмне кылам деп ойлой коюңуз. Ой, балалуу болобуз, Кудай буйрса. Сен мага келип жардам берип тур. Сенин балдарың бар, түшүнөм, алардын бактысын кааласаң, могу кичине акчаны алгандагы жардам берип, үйдө эле карайлы, макулбу? Кечиресиз, мен айлыгымда жетишет. Ай, бул коррупцияңызды мен кабыл албайм. Ай, каякта коррупция? Акчаңызды ала бериңиз, бирок жардам берип коюшум мүмкүн, бирок акчаңызды ала албайм, кечирип коюңуз. Ай, акчаны кантип эле албайм мен, түшүнүп атасызбы? Ала албайм. Анда макул, дарыларды жазып бер, үйдө эле дарылайм. Дарыларды жазып берем деңизчи, бирок эртерээк натыйжа болбойт да, түшүнүп атасызбы? Ай, Зина, сен качандан бери ушундай болуп калдың эле, я? Сиздердин мезгилиңиздер башка болгон, биздин мезгил башка, азыр баары ачылган, баары өлкөн, баары заманбап болуп жатат, түшүнүп атасызбы? Ой, Зина, андан көрөкчө мындай турсаң, бул кызды үйдө эле дарылайбыз, сыртка чыгарбайлы. Бул төрөйт. Эже, эгер эртерээк төрөсүн десеңиз, менин айтканымды укканыңыз жакшы да.
Бул жактан энди суроо бар да. Сиздин стратегияңыз кандай болду бул жакта? Эмне менен ушул кайненесинин жүрөгүнө тиейин дедиңиз? Мен кайненеси мисалы бир эле уулу бар экен, эртераак неберелүү болуш керек экен да. Ою боюнча. Эгер баланы десе, көп эле баладан отказ этишпейт да. Түшүнөт, өзүнүн баласы не кылганда түшүнсө керек деп ойлогон оюм бар. Бул жакта кайненесине маанилүү нерсе бул деген балалуу болуш керек, неберелүү болуш керек, Сиз ошол стратегия менен чыгыпсыз, Анан натыйжа? Натыйжа билбейм, болбой атпайбы. Неге бул кызга жардам бергиңиз келип кетти? Эмне дегенде бул кыз жашы өтө эле жаш болуп жатат. Анткени бул үй бүлө майлы, акчасы бар экен, шарты бар экен, жөнөтсө болот. Бул үй бүлөнчү, күйөөсүн деле көндүрсө болот. Бул күйөөсү менин досторум 2-3 балалуу болуп калышты уже деп атышпайбы өзү деле. Если кааласа жөнөтүш керек да. Азыркы жаштар деле, мисалы бала майлы Москвага барып келиптир. Москвада жашоо кандай, ата-эненин кадырын, мекенин кадырын түшүнүп, билимди не кылыш керек да. Бул жерде дагы бир нерсе айта кетсем, баланын ата-энесине чоң күнөө бар да. Баланы окутуп, ошо илимге не кылыш керек. Илим, мисалы жогорку немеде окуган адам, илимге сусаган адамды түшүнөт да. Окубаган адам түшүнбөйт да. Сизге чоң рахмат оюңузга. Кол чабабыз. Азыр кийинки көрүнүшкө өтөлү. Кайненем келечек үйдө жыйнап коеюн. Ой, апа, келиңиз. Стоп. Кандайсыңыз? Келиңиз. Атыңыз ким? Нагима. Нагима, сиз кимдин ордуна келдиңиз? Мен бул жерде ситуацияда катышкан апасынын ордуна аткарып берейин деп келдим. Асеманын эмес. Асеманын эмес, апасынын ролун. Асеманын ордуна кичине стратегия кылсак, мисал үчүн. Сиз азыр түзө алат белеңиз аны? Апасы менен сүйлөшкөнү. Ушул малда түзө алат белеңиз, ошол оюңузду Асеманын ою катары берсеңиз. Асеманын ою катары түзө алат белеңиз? Асеман негизинен ушул убакка чейин аракет кылып келди. Муну биз дагы бир жолу аракет кылып көрбөйлүбү? Кандай деп ойлойсуз? Асема жөнүндө эч нерсе дей албайм. Мүмкүн ушул убакка чейин аракет кылып келди. Эми апасынан бир ойду уккум келди да, ошон үчүн өзүм ойлогон ситуацияны көрсөтүп бергим келди. Бирок апасынын мүнөзүн эч кандай өзгөртө албайбыз, сиз билесиз, Ошол мүнөз, ошол жашоо турмуш, ошол бойдон калат, бүт баары. Кайсы малдан? Кызы менен апасы сүйлөшкөн учурдан. Айтып койсоңуз болмок, өзүм эле тосуп алмакмын. Рахмат кызым. Өзүңдө кандай? Өзүңдөн сүйлөчү. Мен жакшымын апа. Үйдө байелдер жакшыбы? Ооба, баарына шүгүр өзү. Кызым, өзүңдөн сүйлөчү. Кызым, эмне болду? Чынын айтсам апа, тажап кеттим мен. Бул үйдөгүлөр мени адам катары эсептешпейт эч ким. Кубан күнүнө үйгө келип сабайт. Мына карасаңыз балалар. Мен жашагымда келбей калды ушу. Эртеден кечке бир үйдө отурам, жумуштун баарын мен кылам. Мунун баарына айтты мен болсом керек деп ойлойм. Себеби мейли апаң эмесмин, бирок баары бир өгөй эне болсом дагы мен да эмемин. Мен да балдарым бар. Менин да сага окшогон кызым кылгым келчү. Сен 15 жашында мектепти окутпай, мектеп жашында болсо дагы турмушка узаттың. Сени мындай жашоодо көргүм келген эмес. Бирок сени жакшы жашоодо көргүм келген үчүн ушундай турмушка узатууга мажбур болдум. Билесиң, биздин колубузда жок экенин да билесиң. Кечир, бирок азыр кеч болсо дагы сени үйгө алып кетүүгө мажбурмун. Мен сизди кичине ыйлап турганыңызды көрүп атам да, ошол сезимдериңиз эмнеден каяктан ушундай сезимдер болуп кетти сизде? Эмне кылайын дедиңиз, эмнени өзгөртөйүн дедиңиз? Баары жакшы. Баары жакшы. Ой, бул ситуацияда мен өзүм дагы ошол кыздын ордуна коюп көрдүм. Эгер ушул кыздын ордунда болгондо мен эмне кылмакмын? Анан кези келгенде мен да эне болом. Ошол үчүн кызымды мындай ситуацияда көргүм келбейт. Ошон үчүн кызымды алып кеткенге мажбур болдум. Чоң рахмат сиздин идеяңызга.
Анда азыр биздин актерлорду чакырып албайлыбы бул жака кол чабуулар менен? Актерлор келиңиздер. Бул жакта биз бүгүн караган идеялар, ой пикирлер, бүт барыбыз талкуулаган маек, ошонун баарын биздин жашоодо ишке ашыруу бул бүт барыбыздын жоопкерчилигибиз. Анда эмесе бүт барыңыздарга чоң рахмат жана саламатта барыңыздар.